Арнаймын ушул катымды алыс жактарда Алланын мейирими түшкөн, Аллах сүйүп тандаган жерде төрөлгөн, Алланын нуруна бөлөнгөн аруу зат, Аллах тандаган ат менен эки дүйнөгө элчи болгон, акылына акыл, калбына илим, тилине бал, жүрөгүнө Аллахтын сөзү, жүзүнө мээрим толгон, Аллах берген бүт мүчөсү менен Аллахтын жалгыздыгын күн түн айтып, такыр тынбаган, Жабраил алейхиссалам аркылуу Курани Каримди жыйнаган, жүрөк боорунан жаралган баласы Ибрахимдин жанын Аллага сунуп, балам деп эмес, үммөтүм деп ыйлаган. Караңгылык доорун артка сүрүп, Аллахтан келген нурду тараткан, кыздарды куткарып, өмүр улаган. Бутпарастардын канчалаган жамандыктарына чыдаган, энелерди жаман тилден сактап, кучагын медресеге, таманын бейишке теңеген, аты-эне мээримин эмес, Алланы эңсеген бизди, кийинки келүүчү үммөттөрүн сагынып, намаздарын тескеген, үстүнө жибек эмес, мата кийип жамынып, акыретке камынып, тайгак жолдо сынбай, артынан айта бүтпөс дүнүйө жыйбай, күн түн жай намазда турбай, асмандагы кичине кара булуттун артындагы жамандыктан коркуп, башын саждага коюп, жалгыз Алладан биз үчүн канча жакшы нерселерди сураган. Курсагы ачса да таш байлап, динибиз үчүн кол кураган. Алсызга ал, күчсүзгө кубат, жыгылганга жөлөк, отурганга өбөк, башка диндегилерге үлгү болгон, эки дүйнө бактылуу болушумду каалап, ал менин үммөтүм деп, Аллахтан кечирим сурап, тозоктон калкалап, шафаат кылган, мен сагынган, мен сүйгөн, эки дүйнөнүн нуру пайгамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чын жүрөгүмдөн жалындуу ысык салам. Жан берип, келбет берип, эч бир мүчөмдү кем кылбай, так сүйлөтүп, илим үйрөткөн ата-энемдин, жараткан ааламдын жүзүн көрсөткөн, ичип жеп токтурган, уул кыз берип өптүргөн, күн берип мени керилткен, түн берип мени термелткен, баардыгын андап билгенге акылын берген, мираж деген ыйык кечени берип белекке намаз берген, ал кулум деп көрсөтпөй көбөйтүп ырыскы берген, күнөөлөрүмө кафарат болсун деп оор сунган, абалыма жараша сыноо сунган, ак караны ылгап бейише, тозок деген чоң сарайларды курган, эки дүйнөнүн бактылуулугун көрсөткөн, Алланын сөзүн үйрөткөн акыркы пайгамбарыбызды берген. Ээрчүүчү кылган, сезүүчү, берүүчү, кечирүүчү, даанышман, улук, ырыскы берүүчү, үйрөтүүчү, угуучу падыша. Акыретке көрөкө берүүчү, арыштын ээси. Жалгыз Аллахка шүгүрлөр, мактуу даңктоолор болсун. Салам салаваттары пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Я Расулаллах, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди сүйөм. Бизге замандаш болбой калганыма өкүнөм. Арман кылам. Сиздин жамалыңызды көрүү, сиз менен чогуу болуу кандай гана бактылуу адамдарга насип кылып буйруду. Сизди сүт энеге тапшыраарда Халиманын ордунда болсом гана эле. Жүрөгүмдүн тушунда бекем кучактап, нурдуу жүзүңүздөн сүйбөйт белем, я Расулаллах. Атанын мээримин көрбөй, ападан ажыраган кезде аттиңай жаныңызда болуп,
бешенеңизден эч болбосо бир сылап калсам эмне, я Расулалла. Туугандык мээримден айрылган Абулахабтын аялынан алдын төрөп, мен дагы аял катары жооп берип сизди коргосом болбойт беле, я Расулалла. Балалыгыңыз өткөн жерден, туулуп өскөн жерден кетер кезде биз адашуучуларбыз, биз унутчаакпыз. Кечириң деп бутуңузга жыгылып алып, артыңыздан шерик болуп барбайт белек, я Расулалла. Миражга чыккан күндө намаз окугула деген өкүмдү бүт дүйнөгө таратып, жайылтып, майрамга айландырган элең, я Расулалла. Балаңызды үмметим деп алмашкан азалуу күндө мен көтөрө албайт элем, я Расулалла. Биз сиздей боло албадык. Жалгыз Аллахты таанытуу, динди жайылтуу кандай гана түйшүк менен келген эле, я Расулалла. Бутпарастар башыңызга жугунту төгүп, мойнуңузга малдын ичеги карынды илип, жонуңузга ишелерди төшөп салганда да сиздин мээримдүү жүзүңүз, сабырдуу кулк мүнөзүңүз диндин дагы жаркырап өнүгүшүнө чырак болбоду беле, я Расулалла. Аллахтын жалгыздыгын, намаз бейиштин ачкычы деп айтып, күн түн намазда буттарыңыз шишип турганын сахабаларыңыз көрүп ыйлап атпады беле, я Расулалла. Ааламды таштап кетип баратканда намазды таштабагыла дебедиңиз беле, я Расулалла. Артыңдан ээрчиген сахабаларыңыз сизге көп көмөк көрсөтүп, канчалаган кыйынчылыктарды өз башыңыздан кечирбедиңиз беле, я Расулалла. А биз кийинки үммөт ошондой азап көрбөсөк да, сенден алган дем менен сага болгон сүйүүбүз күчөп барат, я Расулалла. Биз сиздей жүрө албадык. Аты эненин мээрими, тууган уруктун медерин көрбөй жалгыз Аллахтан гана кубат мээрим тилеп, колуна курал алып, динди, диндар элди коргоп, канчалаган уйкусуз түндөрдү, коогалаңдуу күндөрдү динге бөлөгөн сүйүүңүз менен Аллахтын аяттарынан окуу үчүн алгачкы жолу Архамдын үйүн медресе кылып, Абу Бакыр, Умардай досторуңуз менен динди тургузгансыз, я Расулалла. А бизчи алдына килем төшөлгөн мечиттен кабар алгандарыбыз, мечитке шашылгандарыбыз аз. Али күнгө чейин мечитти көрбөгөндөрүбүз бар. Бирок бул күндө да Алланын ыраазычылыгын издеген адилеттүү, садыбакастай, айкөл, мээримдүү момундарыбыз миңдеп саналат, я Расулалла. Биз сиздей сабырдуу боло албадык. Бул дүйнөнүн эшигин ачпай туруп, атаңыздан, 6 жашта апаңыздан ажырап, үммөттөрүнүн жүгүн андан да күчтүү болоорун сезгендей алга карай умтулуп, бутпарастардын ар бир мамилесине сабыр кылып, өзүңүз төрөлүп, эс татымыңыз Алланын сөзүн үйрөнгөн жерден Мекке кандай гана ыкшар, эгер коому кабыл алганда бул жерден такыр кетпес элем деп качып, туулган жерди элди кыя албай ыйлап, жүрөк сыздап, бир күн болсо да Алланын ырайымы менен үңгүрдө түнөп, эч кимге айтпай ич-ичиңизден ыйлагандырсыз, я Расулалла. Балдарыңызды өз колуңуз менен жерге берип жатып да Аллахка шүгүрлөрдү айттыңыз, ыйладыңыз, я Расулалла. Уулуңуз Ибрахимди белек кылып берейин деген Аллахтын сөзүнө көнбөй, үммөттү, бизди тандадыңыз, я Расулалла. Үммөттөрүңүздүн сизге болгон урматынан улам азыр даават иштери күчөп, Алланын ыраазычылыгынан сизди шафаатыңыздан үммөт кылгандардын саны өсүп баратат, я Расулалла. Биз сиздей диндар боло албадык. Ясырып деген шаарда Мадина кылдыңыз, я Расулалла. Ал сиздин мээримиңизден, сиздин көз жашыңыздан, сиздин Аллага болгон сүйүүңүздөн, динге болгон ишениңизден, бекемдигиңизден, Аллахтын мээримдигинен
кандай гана ыйык шаарга айланды. Сиз кармаган денди, сиз баскан жолду, биз айткан ар бир сөздү сиздин жашооңузду жакындатып, таанууга, үйрөнүүгө, билүүгө, сүйүүгө, сүннөттөрүңүздү тирилтүүгө чакырып, ушундай сонун кечелерди, маулуттарды өткөрүп жатышат я Расулалла. Ошентсе дагы сизге, сиз туткан жолго кайтигер болгондор, акыретти ойлогондор, кара курсак үчүн акчага, утурумдук дүнүйөгө алданып, ата-энеси туткан динден баш тартып башка динге өтүп жаткандар бар я Расулалла. Сиздин атыңызды укканда салават айтып, калема менен жашаган апасы өтсө келип дуа кыла албай, биз жеген тамактан бир ууртум ала албай, арасат жашоодо калып жатат я Расулалла. Эл журттун Алланын алдында жүздөрү кара, тилдери сакоо болуп калды я Расулалла. Биз сиздей күчтүү боло албадык. Уул кызды колго алдыңыз, сүйдүңүз, бирок Аллага кайра чоң сабырдуулук менен кайтардыңыз. Канчалаган согуштарда сүйүү Хамзадай сахабаларыңыздан ажырап калгансыз я Расулалла. Бардык нерсе Алладан деп биле албай, кайгыбызды, напсибизди жеңе албай, ниетибизди жакшылыкка күндө бура албай калуудабыз. Биз сиздей уялчак, такыба боло албадык. Бирөөнүн акысы, конушунун акысы, ата-эненин акысы, мусулмандын акысынан коркуу, уялуубуз сизчелик боло албадык. Жакын досун, сүйгөн сахаба Усмандын периштелер да уялат эле. А биз жарым жылаңач кыздарыбыздан уялбадык. Кыздарыбызды, карындаштарыбызды жабууга кыйынга турду. Бирок Усмандай боло албасак да, Аллахтан, күнөө ишке баргандан уялган момундарбыз я Расулалла. Биз сиздей аманаткөй, эр жүрөк боло албадык. Туугандардын сенин аманаткөйлүгүңө түшүнбөй сыйкырчы дешти. Пайгамбарлыкты жоюу үчүн сиздин жаныңызды алууну дагы каалагандар болду. Сизди Алланын жолунда кайтаруу үчүн сага бийлик, байлык, аял берээринди айтып, ар түрдүү жолдор менен азгырышты. Сиз оң колума күндү, сол колума айды берсеңиз дагы Аллах берген аманаты жеткиремин деп эр жүрөктүк кылдыңыз я Расулалла. Адамзатка Аллах Таала ыраазы боло турган жолду үйрөттүңүз. Арам менен адалды, кара менен акты тааныткан даанышман пайгамбар болдуңуз я Расулалла. Үммөттөрүңүз сиз таштаган динди аманаттык менен аткарып, сиздин жаныңызда жүргөндө күйүп, бышкан момундар бар я Расулалла. Биз сиздей айкөл боло албадык. Үйүңүз жок, жаманганга төшөнчү жок жашадыңыз. Бирок бир капа болгон жоксуз я Расулалла. Ошол кездин байлары бүткөн үйгө, үстүнө кийген жибекке жетсеңиз дагы кийбей белекке бердиңиз я Расулалла. Биз үммөттөр кабат-кабат заманбап үйдө мечитке айландырып, сансыз байлык менен мактанып, оор-сыркоо, тууган уруктан кабар алууну азайтып, нафсибиздин кулу болуп бараткансыйбыз. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн малы жанын аябаган, өз жолунда туу туткан момундарыбыз жок эмес. Дал ушундай каттуу жазууга демөөрчүлөр болгонго момундарыбыз бар я Расулалла. Биз сиздей калыс боло албадык. Кийгеним жибек, жашаган жерим кабат-кабат жылуу үй, кармаганым Куран эмес телефон, укканым Куран эмес саясат, көргөнүм кармаганым Куран эмес сыналгы, окуганым Куран эмес WhatsApp, мечитке убакыт жетпейт, иштен кеч калам. Коркконум кичинекей намаздан эмес, жетекчи иштен айдап жиберет. Тилимди зикир аз, жегеним тамактын түрү, кайдан кантип келет
аны менен эч кимдин иши жок. Ал Алланын ырыскысы экенин билсек дагы бирөө берди дейбиз. Намазды кээде кеч калтырсак калтырабыз. Конокко барууну кеч калтырбайбыз. Намазды шашып окуганга үлгүрөбүз. Гыйбат кылууда шашпайбыз. Намазды кээде каза кылып эртеңкиге жылдырабыз. Классташ же башка түрдүү отуруштарыбызды жылдырбай мөөнөтүндө өткөрүп олтурабыз. Я хабибим, мен бүгүн сизге ата-энеме дагы айтпаган, билдирбеген сырымды айткым келди. Жүрөгүм ооруйт, сыздайт. Куранда арам деп келген арак азыркы кезде айыкпас оорусуна айланды. Билип көрүп, туурасын айтайын. Бирок уккан аз. 60-тан ашкан абышка сакалынан ылдый арак кагызып, келин кызга сөз айтып жүргөнүн көрүп тооба кыласың. Бекини ичип апалар жүрөт. Канчалаган балдар арактын айынан ата-эне мээримин көрбөй, тарбия албай, ар түрдүү зынааларды жасап жатат. Арактын айынан атаны бала, энени кыз жериди. Арактын айынан эрдемсинип, уур токмокко алынып, диндар аял өлдү. Арактын айынан Аллахтын хузуруна ыймансыз жандар кетти. Акыретти ойлогон, аракты ойлоп тапканга Алланын наалаты болсун. Бирөөнү бирөө кармап, ич деп кыйнабаса, напсини тарта албаган тууганым Аллах өзү нысап берсин. Сиз уктабай, намаз окуп, күн-түн дуа кылып, дин үчүн күрөшүп, динди бутпарастан коргоп калдыңыз я Расулалла. А биз өз напсибиз менен күрөшө албай, талаалап иштеп, ата-эне, бала кадырын жоготтук. Акырет дегенде унутуп уктап жатабыз я Расулалла. Балким күнөө өзүбүздөдүр. Кичинекей шылтоолоп окубай калган намазыбыздын саны көптүр. Канчалаган намаздарыбыз, орозолорубуз каза болду. Келип калар деп көздөрү жолго тигилгенде канчалаган ата-энелерибизден кабар ала албай калдык бекен. Жеткире албаган жашоодо бирөөнүн акысын жеп койдукпу? Өз абалына жөн койбой, жолдошумду капа кылдымбы? Же жасаган иштерибизди, жакшылыктарыбызды эл көрсүнгө кылдыкпы? Таңыркап, жаштыгыбыздагы бир мүчөсү кем, же ичкен арамга күлүп койдукпу? Ар бир жасаган нерселерди Аллах үчүн дебей калдыкпы? Берген садакаларды Алланын жолунда дебей өзүм берип жатам дедикпи? Жоолуктун кадырын кеч түшүндүкпү? Куран аяттардын тажвидсиз, махрашсыз окудукпу? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн тирилте албай, бисмилласыз иш баштадыкпы? Көрүп турган ак нерсени кара деп койдукпу? Оорлуу оңдонгондо сураганга жарай албадыкпы? Ата-энемди капа кылып, ыраазылыгын ала албай калдымбы? Балдарыма адалдан тамак жедирбей калдымбы? Бирөөнүн акысын кирип, анын атынан сүйлөп койдумбу? Алланын сунган ырыскыны мен таптым, мен алып келдим деп шорлодумбу? Же бирөөнү күнөөсүз кордодумбу? Ооруганда шыпа издеп бирөөнүн ашыкча колдодумбу? Байлык колго бүткөн кезде ысырап кылып колдодумбу? Алланын аты чыккан жерде качып, жаман ишти коргодумбу? Я хабибим, санаам санга, оюм оңго бөлүнсө да, Алланын айтканындай болоору чын. Тагдырга жазылган нерсе аткарылып өтөөрү чын. Менин дарт арманымды, сүйлөгөн сөздөрүмдү Аллахтын билери чын. Карыган кезде бактылуу жашоо, баяндуу өмүр, акылга бай кылыш бир Алланын колунда. Я Расулалла, балким даават иштерин аз билербиз. Ооба, жер-жеринде таалимдер, баяндар үзгүлтүксүз болуп жатат. Анда Алланын бирдигине, байлыгына ишенүү, дин менен жашоо
бул бактылуулук экенин айтылып жатат. Динди аялдар күчтөндүрүүрүнө көп басым жасашат. Эркектерге ошол аялдардын сыртынан тон сыяктуу коргоп туруу, асыроо, жабуу, колдоо керектигин ансыз динден нурсуз болуп калаарын күчтүү белгилешпейт. Эркекти кадырлаган аял бейиши дейт. Кадырлап күтүнгөндү ошол эркек түшүнбөйт. Балдардын, кыздардын көзүнчө сөгүнүп, кагынып, үнсүз сөзсүз согуш чыгарат. Ошондо диндар аялдын амалы да качат, тозот, азат. Бул турган иш. Я хабибим, дин жайылтууда сиздер чиген 4 достун досторунан даавати эркектерге жетсе экен. Дал ошол аялды, апаны же баланы укпаган эркек балким досун, конушун угар беле. Эркектерди дагы мактап, пайгамбарыбыздын эркек затынан чыкканын даңазалашса, мечитке барбаган эркекти ар түрдүү жол менен дааватка чакырса, бүгүн эмне иш жасадым, үй бүлөм үчүн деп өз иштерин аялдардын алдында таразалашса, базарга аялы эмес өзү шашса, бүт аял затын менин карындашым, менин бир тууганым деп карашса, балдардын алдында жүздөрү жарык болуп ажыгай көтең баратса, ушулар келсин деп бүт айыл самашса, саясатты тактаганга эмес жол боюндагы даракты актаганга, арыкты ачып суу баштаганга шашылышса экен. Я Расулалла, сиздин туруш турпатыңыз, кылык жоругуңуз, баскан жолуңуз, ойногон оюңуз, жашооңуз, жасаган ар бир ишиңиз, айткан ар бир сөзүңүз бейишке жол көрсөткөн нур. Азыркы күндө кээ бир момундарыбыз ошол нурду колуна көтөрүп, бийиктетип, башкаларга жол көрсөтүп келатат. Сиз тирүү, биз мененсиз, я Расулалла. Тирүү ойдон ар бир инсандын жүрөгүндө сакталасыз. Ылайым сакталсын. Аллах ар бирибизге сиздей калтырган осуяттарыңызды, сүннөттөрүңүздү акыретке чейин аткарып калышты насип этсин. Мен сизди абдан сагындым, я Расулалла. Түшүмө кириңизчи. Аллахтан болуп арак ичкендерди да түшүнө аян бериңизчи. Биз сиздин алдыңызда күнөөлөрүбүз, айыптуубуз. Пайгамбардын үммөтүбүз дейбиз, бирок сүннөттөрдү толук аткарбайбыз. Хадистерге маани бербей, пикирибиз чачырап сиздин дагы дүйнө азгырыгына көбүрөөк маани берип келатабыз, я Расулалла. Билем, менин бул сөздөрүм сизди капа кылат. Ошондуктан бул залда отурган жүрөктөрүндө сизге деген сагынычтары, ашып жаткан үммөттөрдүн бүгүндөн баштап сиздин өмүр баяныңыз менен толук таанышып, үйрөнүүгө аракет кылат. Биз ушундай убада беребиз, я Расулалла. Я хабибим, сиз динди кандай гана кыйынчылык менен тараттыңыз. Биз үчүн канчалаган көз жаштарыңыз кулабады дейсиз. А бизчи өз напсибиз үчүн ыйлап жатабыз. Сиз калтырган намаздарды кээде калтырып, кээде кечиктирип окуп жатабыз. Намаздарыбызда Алладан сурашты, тилешти билбей жатабыз. Пенделерден суранып, пенделерди мактап, пенделерди колдоп, коргоп жатабыз. Бардык нерселер алардын колунда сыяктуу, аларды күтүнүп калуудабыз. Аллах кенен кечирүүчү кечирсин. Үммөттөрүңүз сизди сагынат. Сиздин жоктугуңуз билинет, я Расулалла. Эгер биздин доорго туш болгонуңузда, ар бир кадамыбызды сизден сурап, сахабалардай рахат алат белек. Сиз аркылуу дуа кыл деп, күнөөлөрүбүз тоого кылбайт бекен. О пайгамбарым, жашоого кайра келиңизчи. Үммөтүңүз сизди күтөт. Билем, жашоодо артка кайтуу жок. Сиз Аллахтын хузурундасыз. Сиздин сүннөттү бекем кармасак,
сиздин ошол жерден табабыз, я Расулалла. Инсанмын, адашабыз, амалымда алсызмын. Өзүңүз шафаатчы болуп, Аллахтын алдында башымды көтөрүп, жүзүм жарык болуп барышыма жардамчы болчу, я Расулалла. Мусулман бир тууганыма туура жолду бара албаганына, жардамчы боло албаганыма өкүнөмүн, я Расулалла. Ыйманымдын суздугунан канаты сынган куштай алсыраймын. Эгерде сиз бул дүйнөдө тирүү болгонуңузда бүт жер жүзүндө тынчтык, ынтымак, биримдүүлүк өкүм сүрмөк. Шайтанга моюн сунуп, нафсибизге кул болуп жашап жатканыбызда көргөнүңүздө дагы кайгырат элеңиз, я Расулалла. Кайрадан пайгамбар болуп келгениңизде биз ташка, сууга, теңирчиликке сыйынбайт элек, я Расулалла. Сиз барда эч ким мен Кудаймын деп айта албайт эле. Азыр болсо мен Кудаймын дегендерди көрүп жатабыз. Бул сизге жакпай турган шумдук. Адашкан адамдардын арасында жашап жатабыз, я Расулалла. Мындай кесепеттүүлөрдүн азабынан артынан Аллахтын азабы келбесе деп коркобуз, я Расулалла. Биз сиздин алдыңызда күнөөлөрүбүз, айыптуубуз, я Расулалла. Пайгамбардын үммөтүбүз, биз сизди жакшы көрөбүз. Я Расулалла, эй шафаатчым, эй менин бир тууганым, эй Алланын сүйүктүү кулу, Алланын жер бетиндеги нуру, мага караны ажыратууга, арам менен адалды таанып билүүгө, өзүңүздүн осуяттарыңызды окуу үйрөнүүгө, аалымаларды ээрчүүгө, Алланын бирдигин, бардыгын тааныткандыгыңызга рахмат. Сизден Аллах ыраазы болсун. Акыретте Аллахым сизге конушу кылсын. Акыретте Аллахым сиздин үммөтүңүз деп тааный турган жүз берсин. Акыретте Аллахтын жана сиздин жамалыңызды көрүштү мага насип этсин. Менин жана жалпы мусулмандардын дуалары сиздин дуаларыңыздай тез жана кайтарымсыз кабыл болсун. Ниеттерибиз сиздин ниеттериңизге окшош болсун. Сиздин урпактарыңыз такыба, сиздин сүннөттөрүңүздү тирилтүүчүлөрдөн, жалгыз Аллах билүүчү деп өмүр сүрүүчүлөрдөн, намазга, аманатка, бекем, бирөөнүн акысынан корккон арам менен адалды, ажырата билген кара менен акты тааный турган салих бенделерден кылсын. Менин дуаларым сиздин, периштелердин дуасына дал келсин. Дүйнөдө тынчтык, адамзат улутуна, динине, жашаган жерине карабай бири-бири менен ынтымактуу болсун. Ислам динибиз күч кубаттуу. Окуган Куран китебибиз махраж, тажвиддүү, тилибиз зикирдүү, дааватчыларыбыз пикирдүү, башкарган жетекчилерибиз калыс, жамандыктан алыс, балдарыбыз ыйман ырыскылуу, илим билимдүү, акыл эстүү, диндар, зерек болсун. Аллахтан келүүчү апат балелерден тышкары болуп, жерибизде береке болсун. Ооругандар, кыйналгандар зикир менен айыгып, калема менен оозансын. Жүрөгүмө даба, көзүмө нур болучу сизсиз, я Расулалла. Эки дүйнө бактылуу болоорума чырак, шафаатчысыз, я Расулалла. Сизге одоно мамиле кылсам кечириңиз. Эгерде ачууңузга тийген болсом кечириңиз. Аллахым кечирсин. Алланын ырайымы жана мээрими сизге болсун. Аллахым сизди жаратпаса, бул дүйнөнү жаратмак эмес, я Расулалла. Мен сагыныч кат аягында сурарым, о Аллахым, бизди кыямат күнү пайгамбарым Мухаммад Мустафанын жанында тирилтүүнү насип эт. Пайгамбардын колунда Каусар суусун ичишти насип кыл. Кыямат күнү өзүңдүн жүзүңдү көрүштү насип кыл, Аллах. Я Расулаллах, өзүңүздүн мээримдүү жүзүңүздү көрбөскө да артыңызда салават айтабыз. Жашоонун биз коногу, жаңылбас пенде болобу. Жаңылып калсам кокустан, Алладан сурайм тобоону. Шүгүр кылам
аман эсен турганга, күн шооласын нурун бизге сунганга, жер жүзүндө бизде болуп тынччылык тилек кылам сыртта жүргөн уулдарга. Шүгүр дейли жерге жааган карга да, шүгүр дейли тили чыккан балага, шүгүр дейли ар бир дене мүчөгө, кан айланган жүрөк согуп турганга.